Сооронбай Жээнбековдун президенттик кызматка киришкенден бери алгачкы расмий сапары Өзбекстанга болду. Анда эки өлкө ортосундагы бир катар сүйлөшүлчү маселелер күн тартибине коюлган. Эки тараптын өлкө жетекчилигинин бул жолку жолугушуусу 3-чү рет болууда. Буга чейин экс-президент Алмазбек Атамбаев да президенттик мөөнөтүнүн соңунда коңшуларга расмий иш сапары менен барып, андан соң Өзбек тарап Бишкекке келген. Анда негизги маселе чек ара болсо, бул жолку жолугушууда соода алака жана эки тараптуу кызматташууну чыңдоого багытталды. Я думаю, наши члены делегации. Биз бардык маселеде бир пикирге келдик. Урматтуу Сооронбай Шарипович, мен ойлойм, бул сүйлөшүүлөр алгачкыларынан болду. Мындан ары биздин ортобузда чечилбеген маселе болбойт. Мен аны ишенимдүү айта алам. Это только начало наших разговоров. Бул жолку жолугушууда ар тараптуу кызматташуу тууралуу 8 документке кол коюу пландалган. Алар соода экономикалык, илимий техникалык багыттагы келишимдер. Бул багыттагы эки тараптын өкмөтүнүн 2018-2021 жылдарга кызматташуу тууралуу программасы кабыл алынды. Мындан сырткары Өзбекстан, Кыргызстан, Кытай темир жолун куруу жана Бишкек, Ташкент Ош аба каттамдары ачылаары белгилүү болду. Ага кошумча транспорттук каттамдарды ачуу пландары да бар. Мы это должны сохранить и над этим работать. Биз стратегиялык кызматташууну улантуубуз керек. Мен Кыргызстандын президенти катары келишимдерди реализациялоо үстүндө катуу иш алып барууну сунуш кылам. Биздин көз караштарыбыз бардык маселеде бирдей чыкты. Мен Ташкент Андижан, Ош Эркештам Кашкар транзиттик коридорун, Өзбекстан, Кыргызстан, Кытай темир жолу долбоорлорун колдоп бергениңизге ыраазычылыгымды билдирем. Биз кыска убакытта бул маселени да чече алабыз. 25 декабрда биринчи жумушчу топ иштей баштайт. Бул жакшы көрүнүш. За короткое время этот вопрос тоже будем решать. Бул жолку сүйлөшүүлөрдө чек ара маселесине чекит коюлган жок. Буга чейин чек аранын аныкталган 85%на кол коюлган болчу. Бирок талаш жараткан чек ара тилкелери калган 15%да калууда. Жолугушууда эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү дагы да активдештирүү керектиги айтылды. Анткени көп жылдардан бери чечилбей келаткан маселени тезирээк чечүүгө коңшу тарапта кызыктарлыгын билдирди. Ал эми эки тараптын ортосунда бир топ талаш тартыштуу жараткан орто токой суу сактагычы Кыргызстандын башкаруусунда калды. Бирок аны оңдоп түзөө жана каржылоо милдети Өзбек тарапка жүктөлгөн. Эксперттер өлкө жетекчилигинин тышкы саясаты ар тармактуу иш алып баруусу жакшы натыйжа берерин айтышат. Анткени жакынкы коңшулар менен буга чейинки өлкө жетекчилери дээрлик сүйлөшүүгө барган эмес. Каевдин мезгилинде, Бакиевдин мезгилинде биздин тышкы саясаттагы векторубуз бул Россияга, Казакстанды көздөй бурулуп, бирок бул жактагы кошуна Өзбекстан, Тажикстан мамлекеттери, Түркмөнстан мамлекеттери менен карым катнаш дээрлик жок болуп калган болчу да. Биздин мамлекеттик машина, биздин жетекчилерибиз Россиядан, Казакстандан башка дагы кошуналарыбыз бар экен, Кытайдан башка дагы кошуналарыбыз бар экен деп тышкы саясаттын стрелкасын Өзбекстанды, Тажикстанды көздөй бургандыгы Россияны дагы, Казакстанды дагы ойлонтот да. Кой, биз деле кыргыз достору менен жакшы мамиледе болушубуз керек экен. Бизсиз деле булар стрелканы башка жака буруп, өзүнүн тышкы саясатын жүргүзгөнгө жөндөмү бар экендигин акыркы президенттерибиз Атамбаев, Жээнбековдор көрсөтүп отурат да. Ысык көлдөгү 4 пансионатты Өзбек тарапка өткөрүп берүү тууралуу токтомго кол коюлду деп буга чейин өкмөт маалымат тараткан. Бирок Кыргызстандын Өзбекстандагы элчиси бул маселеге дале чекит коюла электигин ырастады. Элчи Данияр Сыдыковдун билдирүүсүндө пансионаттар ижарага берилеби же менчикке берилеби мына ушул багыттагы сүйлөшүүлөр жүрүп жаткандыгын ачыктады. Эки тараптуу сүйлөшүү жүргүзүлүп атат, улантууда. Сөзсүз бул маселе бүт тараптардан каралуу. Мен билишим боюнча, жер боюнча сөз бул мамлекеттин, кыргыз мамлекеттин жери. Андай эгерде берилсе бул сөзсүз ижарага бериле турган жер болот. Өзү имараттары бул өткөрүлүп бере турган бир сөз келишимге кире турганда бул сөзсүз эң негизги жакшы ниет эки мамлекеттин ортосунда бүгүнкү динамиканы кармап дагы жогорку деңгээлге көтөрүү деген ниеттерин негизинде жасалып атат. Анан туристтик тармактан дагы бир жакшы шарттар түзүлөт деген ниетте иш-чаралар көрүп атабыз. Экономисттер ысык көлдөгү пансионаттарды көп жылдык ижарага берүү Кыргызстан үчүн пайдалуу келишим болмок дешет. Анткени көл жээгиндеги пансионаттарды оңдоп түзөө жана андагы шарттарды жакшыртуу жагы ижарага алган тарапка жүктөлмөк. Ага кошумча Кыргызстан Өзбекстан аба жолдору ишке киришсе, коңшу тараптан келген туристтердин саны да артмак.
Bunday практика бизде эми биздин эле мамлекетте эмес, дүйнөнүн бардык мамлекеттеринде туризм жакшы өнүккөн жерлерде бул практикаланып жүрөт. Ошол эле учурда биз Казакстандын дагы 4 пансионаты, Казакстанга дагы 4 пансионат берилгендигин биз билебиз. Ошондуктан бул келечекте ошол бизге кошуна болгон Өзбекстан тараптан туристтердин агымынын келишине, ошол эле жанагы айтылып аткан авиа жолдун, темир жолдун, автожолдун негизги жүргүнчүлөрүнүн пайда болушуна алып келет деп ойлойм. Сооронбай Жээнбековдун президенттик башкаруусундагы алгачкы кадамдар тышкы саясатта жакшы жүрүштөр менен башталды. Боордош Казакстан менен да чек ара өтмөктөрүндөгү маселелер чечилди. Буга чейин өлкө жетекчилеринин Минск шаарындагы жолугушуусунда Нурсултан Назарбаев Сооронбай Жээнбековду Казакстанга чакырган. Анда чек ара маселесине биротоло чекит коюлуп, жол картасына кол коюла тургандыгы кабарланган болчу. Ал эми өзбек тарап менен кол коюлган келишимдерди тез арада реализациялоо иштери жүрмөкчү. Эки тараптуу келишимдердин жалпы көлөмү 42 документтен турат. Марат Акынбек уулу, Кудайберди Дыйканов, Жумалык аналитикалык программасы.